Мухаммед пайгамбардын өмүр баяны. Китепти окуп, аудиолоштурган Шакиров Эрганат. Азирети пайгамбарыбыздын жаштык кези. Алла Таала Азирети Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламга элчилик милдетти жүктөй тургандыктан, караңгылык доордун ар кандай жамандыктарынан аны коргоого алган. Анын өксүп жетим өскөн бала чагы менен жаштыгы жаркын келечектин татыктуулугун камсыздоо үчүн пакиза жана руханий өнүгүүнүн жолунда өткөн. Ал Амин жана Ас-Садык ар дайым анын көрүнүктүү башкы сыпаты болуп келген. Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар боло электе эле мамиле жагынан да, адамгерчилик жагынан да адамдардын эң жакшысы, теги жагынан эң нарктуусу, адеп-ахлак жагынан эң мыктысы болгон. Ал коңшуларынын аны укугуна өтө аяр мамиле кылган. Кичипейиликтин жана сыпаалыктын эң мыкты үлгүлөрүн көрсөткөн. Ишенимдүүлүк жагынан эч ким ага жете алган эмес. Жаман сапаттары болгон да эмес. Эч ким андан жамандык көргөн да эмес. 63 жылдык өмүрүндө жан адамга сын таккан же шылдыңдаган эмес. Куру бекер талашып тартышуу деген нерселер Азирети Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам үчүн жат көрүнүш болгон. Алла Таала ага жаамы изги касиеттерди тартуулап, жакшы мүнөздүү кылып тарбиялагандыктан элдер ага Аль-Амин, башкача айтканда ишенимдүү, коопсуз, зыянсыз пенде деген касиеттүү ысымды ыйгарган. Күндөрдүн биринде Алланын элчисине: "Пайгамбарым, Алла Тааладан башка бир нерсеге ибадат кылган учуруңуз болду беле?" деген бир кызыктуу суроо берилди. Пайгамбар алейхиссалам жооп берди: "Эч качан болгон эмес. Ичимдик ичип көрдүңүзбү?" "Жок. Мен китептин жана ыймандын эмне экенин билгенде эле алардын жоруктарынын капырдык экенин билчүмүн." Бала кезде Кудай Тааланын коргоосунда болгонун төмөнкүчө эскерет. Курайыштын балдары менен бир жерден бир жерге таш ташып ойноп жаткан элек. Таш ою көп салбасын үчүн балдар көйнөктөрүн жондоруна коюп алышты. Жонум оорсуктунуп калбасын үчүн мен да ошолордой кылгым келип жатканда, көрүнбөгөн бир күч жанымды өрттөгөндөй катуу мушурду да: "Кийимиңди белиңе байла" деди. Кийимимди шашкалактап дароо белиме байлап салдым. Досторумдун арасынан мен гана кийимимди белиме байлап жонума таш ташыдым. Ошол доордо белден жогору кийимсиз жүрүү көнүмүш кабылданса да, Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам уяттуу жерлеринин бардыгын жаап жүргөн. Ал мезгилде Азирети Мухаммед 12 жашта болгон. Кечил Бахира ага: "Балам, Лат жана Уззанын акы үчүн сурап жатам, жооп берчи" деп таккыганына карабастан, "Лат менен Уззанын атына ант ичип, менден эч нерсе сурабагын. Кудайга ант болсун, мен бүт нерседен ушуларды жек көрөм" деген. Умму Айман алейхиссалам риваят кылган. Курайыш мушриктери жылына бир жолу Бувана аттуу буттун айланасына жыйналып, кечке чейин курмандык чалышып, чач алдырышып, этикафка киришчү. Андан башка дагы бир топ салтанаттуу жөрөгөлдөрдү өткөрүшө турган. Эл катары Абу Талиб бул майрамга катуу даярдык көрүп жаткан эле. Мухаммед алейхиссалам аларга кошулуудан бой качырган сайын абасы жана эжелери болбой эле ачууланып туруп алышты. Эжелери ага: "Кудайларыбыздан жүз үйрөгөнүң үчүн бир балекетке кабылчык кылып жүрбө" деп көктүккө салышып, аны жетелеп жөнөштү. Салтанат өтүп жаткан жерге барган соң улуулар алаксып кеткенде Азирети Мухаммед көрүнбөй калды. Бир топтон кийин корккондон ирең купкуу болуп, жүрөгү лакылдап жаныбызга келип калды. "Башыңа бир балекет келген жокпу?" деп эжелери баланы айылчыктап калышты. Ал: "Мага жин тиеби деп коркуп турам" деди. "Алла сени шайтанга салып бербестир. Сенде ар түрдүү жакшы касиеттер бар. Айтчы кана, көзүңө эмне көрүндү?" деп жабалактап суроолуу карашты. Азирети пайгамбарыбыз: "Мен буртка жакындаган сайын ак жүздүү, узун бойлуу адам көзүмө көрүнүп: 'О Мухаммед, кайт артыңа, ага жакын жолой көрбөгүн' деп улам кыйкырып эскертип жатты." Ошол окуядан кийин ааламдын асылы саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарлык вазифасын алганга чейин алардын майрамдарына жана салтанаттуу жөрөгөлөрүнө эч качан катышкан эмес. Алланын элчиси баяндаган төмөнкү окуяны Азирети Али мындайча билдирген: "Мен караңгылык доорунда адамдар жасап жүргөн жоруктарды жасоого 2 рет катыша жаздаптырмын. Дал ошол кезде Кудай Таала мени алардан оолакталып кеткен. Көөгүм кирип калган.
Меккенин жогору тарабында Курайштын жаш жигиттери менен кой жайып жүргөн элек. Жанымдагы жолдошума кайрылдым. Менин койлорума көз сала тура аласыңбы? Мен да тигилер менен Меккеге барып жөрөгөгө катышып келейин. Жолдошум шыр эле: "Мейли, кандай кааласаң ошондой болсун", деди. Мен дароо жөнөп кеттим. Меккеге жакындап калганымда шаар тараптан келип жаткан домбуранын, чоордун жана шаңдуу ышкырыктын үнү кулагыма чалынды. Жолдон кезиккен адамдан эмне болуп жатканын сурадым. "Палан киши палан айымга үйлөнүп жатат", деп айтты. Жерге отуруп той болуп жаткан тарапты карай баштадым. Дал ошол кезде Алла Таалам кулагымды оорлоштуруп койгонсуду. Отурган жеримде уктап калыптырмын. Кудайга ант берем, ошондо күн тийгенге чейин ойгоно албаптырмын. Ойгонорум менен шеригимдин жанына келдим. Ал менден эмне болгонун сурады эле, башымдан өткөндөрдү айтып бердим. Бул иш дагы бир түнү кайталанды. Меккедеги сухбатташууга бараткан жолдо Алла Таала мени ныксыратып, уйкумду келтирип салды окшойт. Бул иретте күн тийгенгече уктаптырмын. Ойгонгон соң шеригимдин жанына кайтып келе бердим. Раббим мага пайгамбарлык бергенге чейин булардан тышкары эч кандай жаман нерсеге бурулган жокмун. Hazreti Пайгамбарыбыздын кой кайтарышы. Hazreti Пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям бир мезгилдерде кыйла убакыт бою кой баккан. Ал кезде Абу Талиптин көзү тирүү болчу. Өзү да соода иштерин баштай элек болчу. Чабандык арабтар үчүн катардагы жөн гана бир кесип эмес, байлардын да, даңктуулардын да балдары аткара турган кесип болгон. Асыресе өз кезинде бардык пайгамбарлар кой кайтарышкан. Жараткан Алла Таала жөнөкөй көрүнгөн бул кесиптин арты менен элчиликтен жана үгүтчүлүктөн оболу башкаруучулукка зарыл болгон көптөгөн сапаттарга пайгамбарларын тарбиялаган. Алланын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям Алла Таала жөнөткөн ар бир пайгамбар сөзсүз түрдө кой баккан деп айтканын уккан сахабалар кызыгы артып суроо узатышты. "Пайгамбарым, сиз да кой баккансызбы?" "Ооба, акысын алып меккеликтердин койлорун бакчумун", деп жооп берди. Hazreti Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям башка бир хадисинде мындай деген: "Муса алейхиссалам пайгамбар болуп жөнөтүлгөнү менен убагында кой баккан. Пайгамбар кылынып жөнөтүлгөн Давуд алейхиссалам да кой кайтарган. Мен да пайгамбар болуп жөнөтүлдүм жана Ажияда бүлөмдүн койлорун кайтарчумун." Hazreti Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям дал ошол кездерде 20 жаштын тегерегинде болгон. Ал эң кайрылуу жол менен турмуш кечирүүлөрдүн бири дөбөнүн башында же болбосо өзөндүн жакасында кой кайтарган адам. Ал намазын окуйт, зекетин берет, өлгөнгө чейин Раббисине ибадат кылат жана адамдарга жакшылык кылат, деп айтуу менен чабандык кесиптин кайрылуу иш экенин билдирген. Чабандардын ой чабыты тездеп, аң сезими тереңдеп, мээримдүүлүк жана боорукерлик сезими өрчүйт. Алланын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям ушул нерсеге ишараттуу иретинде оор басырыктуулук жана салабаттуулук кой кайтаргандарда болот деп айткан. Койлорду багып, жырткыч айбандардан кайтаруу кишидеги сабырдуулук, жоопкерчилик жана көзөмөлдөө жөндөмүн арттырат. Анткени жаратылган макулуктарга боорукерлик көрсөтүү, алардын айбандык түшүнбөстүгүнө сабыр кылуу бул пайгамбарларда гана боло турган маанилүү касиеттерден болуп саналат. Кечил Бахира менен кездешүүсү. Курайштын бир топ аксакалдары жана билермандары менен Абу Талиб Дамаскка барган эле. Бул сапарга болочок пайгамбар да кошулган. Жол жүрүп келатып, Бахиранын чиркөөсүнө жакын жерге түнөп калышат. Бахира ошол доордогу христиандардын эң аалым адамы болгон. Ошол күнү Бахира бир ажайып окуяга күбө болду. Кербен келаткан кезде кербендин арасынан бир гана кишинин төбөсүн ак булут көлөкөлөп келгенин, тыныгуу үчүн бир дарактын түбүнө отурган кезде дарактын шактары ошол адамдын башына карай ийилгенин көрдү кайыптан. Бул ажайып көрүнүшкө күбө болгон Бахира: "Эй Курайш жамааты, атайын силер үчүн сый тамак бышырттым. Чоң кичине дебей, бай кул дебей, ак тастар конума баарын келгиле", деп чабарман жөнөттү. Мурда келип кетип жүргөн кербендердин бирөөсүнө да көңүл бурбаган Бахиранын бул топко чакырык таштаганы Курайш аксакалдарынын бүйүрүн кызытып жатты. Жолоочулар Бахиранын дасторконуна келишти. Ааламдардын асыл заты саллаллаху алейхи ва саллям гана төөлөрдүн жанында калып калган эле.
Келгендери сыдырып көзүнүн ичи менен бир сыйра байкап баккан аалым китептен окуган сыпаттагы адамды кезиктире албады. О Курайш улуулары, силер менен чогуу келип, бирок дасторконго келбеген дагы ким бар? Деп сурады. Четте олтурган бирөө. Бахира мырза, буюмдардын жанына бир баладан башка эч ким калган жок. Эң жашыбыз болгондуктан аны буюм тайымдардын жанына таштап келдик, деп үн катты. Эринин кымтыган Бахира бир нерсени жүрөгү туйгандай. Аны да алдырттыңыздар. Жаш болсо да биздин сыйыбыздан даам сызып кетсин, деди. Абасынын уруксаты менен Мухаммед ул Аминди алып келишип, дасторконго отургузушту. Кыракы кечил өмүрүндө адам көрбөгөнсүп, Азирети Мухаммеддин бутунун учунан башына чейин тигиле карап, таңыркаганын жашыра албай колдон алып меймандарына буларды айтты. Бул жигит ааламдардын кадырман инсаны болот. Бул ааламдарды жараткан улуу Кудайдын элчиси. Бул баланы Кудай Таала өзү алымдарга кайрым кылып жөнөткөн. Курайш улуулары анын сөзүнө түшүнө бербей, сен аны кайдан билесиң? Деп сурашты. Кечил айтты. Биздин китепте анын сыпаттары, өзгөчөлүктөрү жазылуу. Мен муну ошо китептен окуганмын. Силер жакындап келген сайын жандуу жансыз нерсенин баары ага таазим кыла салам айтканын байкадым. Жансыз нерселер пайгамбарга гана сажда кылышат. Мен айрыкча аны пайгамбарлык мөөрүнөн да таамай тааныдым. Мен айтып жаткан мөөр баланын эки даласынын ортосунда. Бахира Азирети Мухаммедден жана абасы Абу Талиптен анча-мынча суроолорду сураган соң, алардын берген жоопторуна окуган маалыматтары дал келгенине кубанып, Абу Талипке кайрылды. Иниңди алып журтуңа дароо кайткын. Жөөттөр ага зыян келтирип коюшпасын. Кудайга ант болсун. Эгерде жөөттөр аны көрүп, таанып эле кала турган болушса, өлтүрүп коюшу мүмкүн. Анткени бул бала арабтардан болуп жатпайбы? Жөөттөр болсо келе турган акыркы пайгамбардын Исраил урпагынан болушун, өздөрүнүн чыгышын каалап да, самап да жүрүшөт. Сенин иниңдин даңызасы да, зоболосу да абдан көтөрүлөт. Бахиранын өтүнүчү боюнча Абу Талиб Азирети Мухаммедди алып дароо Меккеге кайтты. Хилфул Фудул. Арам айларындагы согуштарды арабтар Фижар согушу деше турган. Фижар согушу 4 жолу болгон. Курайш жана Кинана уруулары менен Хавазин уруусу бетме-бет келген 4-чү Фижар согушуна Азирети пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам да катышкан. Кандай шартта, кайсы мезгилде болбосун, Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи вассалам бир гана дурус адамдардын, адилеттүүлөрдүн жана кордук көргөндөрдүн катарында жанында болгон. Ошол учурда жашы 20-ларда эле. Бул согушка абалар менен катышканы менен бир дагы адамдын канын төккөн эмес. Болгону душмандар тарабынан атылган окторду абаларына терип берип жүргөн. Согуш бүтүп, ар ким өз тиричилиги менен алпурушуп жүргөн кезде Зубайт уруусунан йемендик бир адам соодагерлик кылып Меккеге келген. Ошол кез арам айларынан Сулкаада айы эле. Соодагердин болгон мүлкүн Курайштын тың чыкмаларынан Аспин Вали сатып алганы менен акчасын бербей койгон. Жаны күйгөн соодагер Абдуттар, Максум, Жумах, Сахм жана Ади бин Каб сыяктуу Меккедеги майда уруулардын аксакалдарына арызданган. Бирок алар жабырлануучу соодагердин ишин адилеттүүлүк менен тескеп коюунун ордуна Аспин Валиге жан тартып, соодагерди жектеп чылдың кылышкан. Айласы түгөнгөн соодагер Абу Кубайс тоосуна чыгып, «О Фихр урпагы!» деп кыйкырып муңду ырдырдады. Башына келген залимдикти жана адилетсиз жоруктарды жар салып, уккандарды жардамга чакырды. Дал ошол учурда Курайштын аксакалдары жана билермандары Каабанын жанында олтурушкан эле. Кордук көрүп запкы чеккен адамга эң алгачкылардан болуп Азирети пайгамбарыбыз абасы Зубайр жардамга чуркады. Курайштын билермандары менен Абдуллах бин Жудандын үйүнө жыйналышты. Абдулла аларга сый тамагын бергенден кийин, ким болбосун, кордукка кабылган адамдын акысын алып берүүгө, залимдик менен күрөшүүгө өз араларында ант ичип сөз бекемдешти. Хилфул Фудул уюму эң алгач зыянга учураган соодагердин акысын Аспин Валиден алып берүү менен баштаган. Ошондон тарта бул уюм Меккеде залимдердин кордугуна, адилетсиздигине тепселген канчалаган чакырыктарга барышпасын, бардыгын жатык тил, жумшак мамиле менен чечип беришкен. Адилеттүүлүктү кайра жаратуу үчүн
албан салымдарын кошкон, көп кайрат кылышкан. Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам караңгылык доордо дитин коюп катышкан уюм Хилфул Фудул уюму болгон. Анткени бул накта адилеттүүлүктүн уюму эле. Пайгамбарлык берилгенден кийин бул уюм тууралуу төмөнкүдөй оюн билдирген. Абалары менен бирге Абдуллах бин Жудандын үйүндө Хилфул Фудулду түздүк. Ошол жыйналышка ушунчалык сүйүнгөнүмдү айтпа. Анын ордуна кызыл төөлөр, тактап айтканда ошол доордун эң кымбат унаасы, байлыгы берилсе да анчалык сүйүнбөс элем. Ошол антташууга ушу азыр чакырылчу болсом да баш тартпай катышар элем. Алланын элчисинин соода ишине аралашуусу. Меккенин калкы соода сатык менен алектенип турмуш кечиришер эле. Меккеден өндүрүлгөн буюмдарды сырткы өлкөлөргө өткөрүп, ал жактан алынып келинген буюм тайымдарын ажылык мезгилиндеги Мекке болуп өтүүчү жарманкеге коюп сатышчу. Күндөрдүн биринде Абу Талиб Азирети Мухаммедке кеңеш салды. Кагылайын карааным, көрүп турасың, мен кембагал адаммын. Ачарчылык менен кургакчылык мал-мүлктү да, сооданы да калтырбай алып кетти. Ушу тапта бир соода кербени Дамаскка жөнөгөнгө туран. Кербендин ээси Хувайлид кызы Хадича ал мүлкүн сатып келе турган адам издетип жатат. Ушу тапта ал сен сыяктуу ишеничтүү, пакиза жана убадага бек адамга абдан муктаж деп ойлоймун. Кербенге сени башчы катары алсын үчүн өзү менен бир сүйлөшүп көрсөк кандай болот экен? Ишке тактыгыңдан улам сени башкалардан артыкча көрөрүнөн шегим жок. Негизи сени Дамаск тарапка жөнөткүм келбей турат. Бирок башка чарабыз жок иним. Азирети пайгамбарыбыз менен абасынын ортосундагы сүйлөшүү Азирети Хадичага жетери менен Мухаммеддин бул ишке катышаарын ойлобоптурмун. Жакшы болобу деп аны дароо алдырып, башкаларга сунуштап жаткан акыны ашыгы менен төлөп берерин айтып, кербенти Дамаскка баштап барып сатып келишин өтүндү. Ааламдардын ардагынын абдан ишенимдүү, чынчыл жана адеп ахлактуу адам экендигин мурунтан эле билер эле. Ошентип Азирети Мухаммед Хадичанын кызматкери Майсара менен бирге кербенге башчылык кылып Меккеден жөнөп кетишти. Жолго чыгардан алдын Хадича Майсарга булардын айтты. Кандай гана жагдай болбосун, Мухаммедке баш ийип жүр. Анын ар бир сөзүн аткаргын. Жол узак, анын үстүнө чөлдүн куму жок, жүктөнгөн тойлорду ашыкча чарчатат. Бир топ жол жүргөн соң, эки төө чаалыгып кербенден артта калды. Алардын топтон бөлүнүп калышынан кабатырланган Майсара жете келип абалды билдирди. Азирети Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам артта калган төөлөргө барып буттарынан сылап койгондо, чаалыгып жыгылайын деп турган унаалар желип жортуп кербендин алдына чыга келишти. Бул ажайып окуяга күбө болгон адамдар анын кызматына кол сунуп, аны коргоого алат башташты. Элчилердин султаны саллаллаху алейхи вассалам соодагерликти болсун, соодагерден бир нерсе сатып алууда болсун, өмүр бою баарына тегиз карап, абдан сылык, абдан так мамиле жасаган. Эгерде бирөө жарымга сөз берилген болсо, убадасын так орундаткан. Көптөгөн үлгүлүү жактарынан улам ага Ал-Амин жана Ас-Садык сыпаттары берилген. Ошол окуялардын бирин Абдуллах бин Абил Хамса төмөнкүчө баян этет. Ал мезгилде пайгамбарлык бериле эле. Бир жолу Азирети Мухаммед менен соодалаштым. Натыйжада мен ага бересе болуп калдым. Бир аз күтө турган болсо, жеткирип береримди айтып жүрүп кеттим. Бирок кашайып берген убадамды унутуп коюптурмун. Убадам эсиме түшкөндө арадан 3 күн өтүп кетиптир. Эмнеси болсо да бир барып көрөйүн деп убадалашкан жерге барсам, ал баякы жерде туруптур. Ишенимдүүлүктүн жана берилгендиктин туу чокусун багынткан Алланын элчисинин ахлактык аруулугуна таазим кылуу керек. Убадага турбагандыгым үчүн мени айыптабастан жөн гана: "О жигит, мени кыйнап койдуң го. 3 күндөн бери ушул жерде күтүп турам", деп койду сылык гана. Пайгамбарлык бериле электе болуп өткөн мына ушул сыяктуу өрнөк окуялар биринен өтүп бири пайдалуу жана хикматтуу эле. Аныгын айтар болсок, мындай асылдыкты пайгамбар боло турган адам гана көрсөтө алат. Азирети Хадича менен никелешүүсү. Майсара жолго чыккандан кайтып келгенге чейинки өз көзү менен көргөн ажайып окуяларды, Азирети пайгамбарыбыздын сулуулугун
жана адаттан сырт касиеттерин ийне жибине чейин Хадичага баяндап берди. Кербелдин кирешелүү келиши жана Майсаранын берген маалыматы Хадичаны арбап алгандай болду. Ишеничтүү изги инсан менен баш кошсом деген арзуу бүчүр алды кадырлуу айымдын жүрөгүндө. Азирети Хадичанын жакын досу Нафиса бинти Умайе бул никелешүүнүн кандайча жүзөгө ашканын төмөнкүчө эскерген. Хуайлид кызы Хадича иштин көзүн билген, кайраттуу, мүнөзү туруктуу, кадыр баркы бийик жана намыстуу аял болгон. Коомчулуктагы не деген гана зобололуу эрлер аны менен баш кошууга жана далбас урбады, бирок бири да жүзөгө ашкан жок. Ошентсе да Азирети Хадича Азирети Мухаммеддин тунук мүнөзүнө жана мыкты адамгерчилигине туруштук бере албады, багынып берди. Азирети Мухаммед Дамасктан кайтып келгенден кийин Хадича баш кошуу тилегин билдирүү үчүн мени ортомчу кылып жөнөттү. Мухаммед, сен эмне үчүн үйлөнбөй жүрөсүң деп сурадым. Каржы мүмкүнчүлүгүм жок туруп кантип үйлөнөм? Андай болсо мал мүлктүү, шарапаттуу жана намыстуу, сулуу айым менен үйлөнүүгө кандай дейсиң? Ким экен ал? Хадича, дедим. Сенин пикириңде ушул болчу нерсеби? Ал жагын мага кой. Андай болсо мен сенин айтканыңды кыламын, деди. Андан чыгаарым менен Хадичага барып абалды билдирдим. Ошентип Азирети Хадича Нафисанын ортомчулугу менен Кутман пайгамбарыбызга баш кошуу сунушун билдирди. Сунушту абасы менен кеңешип көргөн соң, Абу Талиб Хадичанын агасы Амр бин Асадка куда түшүп, жуучулукка барды. Кыска убакыттын ичинде Абу Талиб менен Азирети Хадичанын тууганы Фаракка бин Науфал алмак-салмак нике дубасын окушту. Андан соң Амр тик туруп чакырылган элге: "О Курайш жамааты, күбө болгула. Мен Хувайлиддин кызы Хадичаны Абдулланын уулу Мухаммедке никелеп жатам", деп кайрылды. Азирети Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам жубайына мехр катарында 20 жаш төө берди. Ал алгачкы үйлөнгөн кезде 25 жашта болгон. Таалайлуу айым Азирети Хадича болсо Азирети пайгамбарыбыздан 15 жаш улуу, балалуу жесир аял эле. Хадича эне мээримдүү жана камкор аял заты катары Азирети Мухаммедке жаңы күч-кубат, жаңы терек болуп берди. Пакиза жана барктуу бөлөнүн мүчөсү Азирети Хадича адеп аклагынын мыктылыгы, кишилик сапатынын жогорулугу, адамгерчиликтүүлүгү жана абийирдүүлүгү жагынан алдына эч кимди салдырбагандыктан исламдан мурда Афифа жана Тахира деген сыпаттары бар эле. Ал эми ислам келгенден баштап Хадижатул Кубра деген наамга татыктуу болгон. Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам ал жөнүндө мындай деген: Акыреттеги эң кайрылуу аялзат Имрандын кызы Мариям, бул дүйнөдөгү эң кайрылуу аялзат Хувайлиддин кызы Хадича. Алланын элчиси Азирети Мухаммеддин күлгүн жигит курагында мына ушул алгачкы никелешүүсү анын напсилик каалоолорго берилбеген адам экендигин, жада калса андай нерселерге маани бербегендигин айкын көрсөтүп турат. А эгерде тескерисинче напсинин артынан чуркаган пенде болгондо, өзүнүн 15 жаш улуу, балалуу жесир аялы менен эмес, балким өзү теңдүү же өзүнөн жашыраак аял заты менен үйлөнбөк. Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам үйлөнө турган аялдан мөлтүрөгөн жаштык, суңкайган сулуулук, сыяктуу убактылуу жагымдуулуктарды издеген эмес. Тескерисинче нарктуулук, адамгерчилик, ак ниеттүүлүк жана изги ахлак сыяктуу бийик артыкчылыктарды издеген.